иш азыр коргон. Азыр майып кызматкерлер менен жол кырсыктардын алдын алуу боюнча иш-чара, кошумча жаңы жылды куттуктоо иш-чарасын өткүзүп атышат. Туугандар, assalomu alaykum жеңишке. Бүгүнкү иш-чара боюнча. Бүгүнкү иш-чара боюнча биз баягы жаңы жылдын мына 2 күндөн келе жатканына байланыштуу биз өзүбүзчө кичине жол кыймыл коопсуздук башкармалыгы менен биргеликте ушул атайын биз ушундай кружкаларды жаңы жыл менен куттуктап, ушу жакшы эме сапары, жол кырсыктары болтуруу максатында ушуларды биз таркатып коелу деп подарка берип атабыз. Атайын белгилер менен экен да? Атайын белгилери менен кружка өзүнүн ичине салып, ушуларга биз берип атабыз. Мына жака барайлы. Сиздин мына келе жаткан жаңы жылыңыз менен мынакей сиз жол транспорт кырсыктарын, ылдамдыктарды шашпай, жол эрежесин сактап, анан биз ушу жаңы жылга ушундай подаркаларыбыз бар эле. Ушу подарканы бир үй бүлөңүз менен мындай кофе кылып туруп ичип, эме кылып коюңуздар, мына знактары менен, Болуптур, ийгилик, жакшы жүрүңүз мына ушул жаңы жылыңыз менен мынакей сиз дагы ушул транспорт кырсыктарын алдын алуу максатында биз дагы эме кылып атабыз. Мынакей жол транспорт кырсыктарын алдын алуу максатында мына адамдын өмүрү аманат. Жол кыймыл коопсуздук камсыздоо башкармалыгын эскертет. Жол эрежесин шашпай, ылдамдыкты азайтып, ушу жаңы жылды жакшы тосуп алыңыз. Автоунааңар коюп койсоңор болот экен. Ар дайым эскертип болот да, ылдамдыкты чектеп айдайлы деген. Бул жерде айым киши экен. Инспектор Абдыкалык, Nissan лейтенанты. Сизге жаңы жылдык белегечек, атайын алда койгон жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн. Себеби максаты мондай жолдо жүрүү эрежесин таксаттаңыз. Эме машина айдагандан сырткарыда жөө жүргөндө деле бул жол кырсыгы айдоочулардын несебинен эмес, жөө жүргүчүлөрдүн несебинен болот да. Бала чакага дагы эртең күндө жаңы жыл келет, элдин баары көчөгө чыгат, абайлаңыздар. Бала чакага кол койгончуларга жакшылап айтып, жолдо жүрүү эрежесин таксаттаңыздар да. Ылдамдыкты асырбай, карамаңыз тикке чыкпай, коопсуздуктун колдонуу, Азыр канча жол кырсык болуп атат. Коопсуздукту көп ойлойт да, буну эч нерсеге кереги жок деп. Көп жардамы бар да анычы. Лабой жарып коюш мүмкүн, тесип коюш мүмкүн, үрүшпөш мүмкүн. Мону бизден белек катары алып коюңуз да, ар дайым амандыкта жакшы жүрүңүз, жолуңуз байсал болсун десек. Мына атайын бул жерде да жакшы каалоо тилектер бар. Ушуларды окуп, автоунааңызды коюп. Рахмат. Бул жерде атайын эскертмелер бар, бул жерде мына жол коопсуздугун сактоо боюнча анан. Туугандар, бул да бир жакшы иш-чара. Эскертме жарандарыбызга. Анан дагы айым кишкен. Мынакей жол кыймыл коопсуздугуна сизге подарка берейин дедик. Себеби ушул Ош-Бишкек автожолунда ылдамдыкты азайтып, жол эрежесин сактап, жүрүңүз. Ошон үчүн мынакей жаңы жыл ийгиликтер жылы болсун. Жакшы жылыктар мына жылда жетпеген ошол жылга жетиңиз да. Мынакей сиз Курду тагынганды унутпаңыз ар дайым. Курду тагынып алып тур. Болуптур. Эми Айбек Саипов YouTube каналынан көрөсүз бул видеону. Мынакей подарка берейин. Жаңы жылдын аялыгына. Результат саксыз. Келе жаткан байрамыңыздар менен, жаңы жыл. Жаңы жыл эмес да бизде. Традиция окуган, майрамдамай. Башка майрамдоо сактап, жаңы жылга өзгөчө көңүл бурабыз. Бирок жаңы жылга майрамдайбыз деп, азыр бала чакабыз, кошуна колонун баардыгы жолдо жүрүү эрежесин так сактабай атат да. Жолдо жүрүү эрежеси бизде кооптуу мүмкүндөчү. Биздин бул иш-чаранын негизги максаты жолдо жүрүүнүн эрежесин так сактоо, жол кырсыгынын алдын алуу, болтурбоо, жаш өспүрүмдөрдүн ар кандай кырсыктардын алдын алуу максатында болот да. Кошунаңызга, бала чакаңызга айтыңыз да, жолдо жүрүү эрежесин так сактасын. Бир гана айдоочунун несебинен эмес, жөө жүргүнчүнүн несебинен да ушундай бир жолкыстар болуп атат да. Ошондо бүгүнкү күндө автоунаалардынчы аябай саны көбөйдү да. Жолго жүрмөйүнчө кое албайт экенбиз да, жолго чыкмайынча жумуш бүтпөйт экен туурабы. Ошон үчүн жолго чыкканда баардыгыбыз жол эрежесин так сактасак, жолдо жакшы жүрсөк, өз жүргүнчү жүрүп, машина өзүнүн машинасы менен жүрсө туурабы, жолдо жүргөн болсо жол кырсык болбойт да. Сизге жаңы жылдык белек. Жолуңуз байсал болсун, жол эрежесин так сактаңыз. Ак жол жакшылыгы. Намаз. Бек разы кой.
Ала, жол қимыл қауіпсіздігін. Сіздерге бағы іштеріңерге игілік. Азыр. Жолды жақсы болады. Ескеріп, подаркалар бергенерге сіздерге чоң рахмат. Тынчылық болсын. Жолдан емес, үй бүлеңерге барыңызға денсаулық, аманшылық қалаймын. Аллахым, сізге дағы жолыңызға шүдір болсын. Мына 2026 жақсы жылдардың бірі болсын. Ала, саламатсыз бі? Денсаулығыңыз жақсы бі? Мынаке, жаңы жылыңызбенен, келе жатқан жаңы жылыңызбенен жақсы игіліктер жылы болсын. Жылдамдықты азайтып, жол транспорт қырсықтарын алдын алу мақсатында іш жүргізіп жатып отырмыз. Мына сізге, мына Құрышқауызда ыздақтарыңыз бар, башқармақтан келген. Жаңы жылды жақсы өткөріңіз. Рахмат сіздерге. Сіздерге игілік. Маған келетін жаңа жыл баршамызға жақсы жылдар келсін. Әлгі ұшалмаған арзулар ұшалсын. Сарабнамыз ел дисматы болып, жақсы жүреріңдер. Амин. Айтқан етпесін. Антып, қатты айда шатталдандықты. Штраф видеокамераны қойып алсақ, ГАИ жетіспейді барына. Мына ГАИ тоқтатқанда, жоқ дегенде линиядан шетірек тоқтаса, ады жолға тұрып алшақ тоқтағанда. Мені көріп отырса, сіз басқа айдаштарды өзгешелерін маршрут айдайса, ел ташып, елдер ташыған авайлаңыздар, жаңы жыл келе жатады. Көп ашықтап, адамдар күттеріңіз, жолға жүргенде авайлаңыз, қазақ қоғында білесіздер, бұқат сайын, көп орынды автомобилға қағышып, қаншалаған артында жарамдарыңыз, дәл соғылған жағдақтың тағы бір. Сондықтан жолға жүрген авайлаңыз, жолға сақтаңыз. Өтіп отқанда тағы түйшілер айтыңыз. Сөзсіз түрде, оқыстап сүрдіңіз күн, жолды авайла. Жолға шыққанда біз сол жағын қара, ана оң жағын қара, басқа жоққа қойыпты. Автоматтардан түк. Конечно, көпсіз жұмысшысы болғаннан кейін айтып қойған жақсы берді. Сізге жаңы жылда бөлек біздің Базарқорған райондық ішкі істер бөлімінің жол қауіпсіздігіне бұл Құрышқамы тұру үстік саясат жол ережесінде ескертіп қарап ақ жолы. Анан сөзсіз тоқтағанда мына линиядан берірек тоқтаңыз, себебі бұл жақта автоғына қатты келіп қалышы мүмкін. Ошыларды еске алып. Мына азыр бізде баяғы еме башқармалықтан келген бізде рейднак аяғына шықты. Еме не деп айтат элем, ушул биз Базарқорған району жана ушул Бишкек-Ош автожолунда жүргөн айдоочуларга мен кайрылуу жасап берет элем. Жылдамдыкты азайса, ар ким өзүнүн ызнагы менен, өзүнүн ремен коопсуздугун тагып шашпай жүрсө, бардыгына өзү ийгилик болот да. Убакытты пайдаланып не дейсиз ушул? Жалпы эле кыргыз элинин келе жаткан жаңы жыл менен жаңы жылда жакшылыктар болсун артайын. Жолго чыккан айдоочуларга ак жол эрежесин так сактап, ертеген жерде жакшы жетип алсын ишенемин. Хорошо. Туугандар, иш-чарада бүттү. Айдоочулардын ылдамдыгын аз карап атабыз. ГАИ кызматкерлеринин саны жетишпейт. Бир эле бул Базарқорған участогунда эмес, бүтүн эле Кыргызстанда. Себеби машинанын саны жылдан жылга өсүп атат. Ар бир участокко ГАИ кызматкеринин санын жеткизүү өтө кыйынга туруп атат да. Бул мамлекеттик бюджетке да оорчулук келтирет. Демек, бул жакка эмне кылыш керек? Штраф видеокамеранын санын көбөйтүш керек. Анан айдоочулар дагы мыйзамды карап айдаш керек да. Жаңы жолдо эле аябай катуу ылдамдыкта жүргөндөр бар. Мына бул жерге дагы айла жок, эки сызык сызылды, себеби бул жерде күн сайын кагылыш болуп аткан. Бул жерде мына авариялык көпүрөнү алмаштырыш керек. Көпүрөнү кеңейтип чыңдап, ушул жакка светофор коюш керек да. Болбосо эстакада же айланпа жолдун негизинде долбоорду киргизиш керек. Азыр мына ушул жерден айланып келип атышат да. Иш-чара бүттү. ГАИ кызматкерлери тарабынан жакшы жарандарыбызга эскертме болду деп эсептейм. Бирок бул дагы аз, себеби мына жаңы жылга 2 күн калды. Билесиңер, жаңы жылда бизде жарандарыбыз көпчүлүгү майрамдап, жанагы орустардын киносун турап, «С легким паром», «Самогонщики», «Москва слезам не верит», «С легким паром» деген кинолорду турап, жанагы
сен мени сыйлайсыңбы деген негизинде отуруп алып жаңы жылда арак ичет да. Бул ошол орустардан калган жөрөлгө, ошолордун маданиятын, кинолорун турап, бизде ар дайым ошолордун жанагы баалуулугунун негизинде сый деген түшүнүк калып калганда, бизде ошолордун сыйы деп, ошолордун сыйын кыргыздар дагы өзүнө кабыл алганда, анан ар жаңы жыл келген сайын бизде ошол ичмей башталат. Ичмейдин негизинде канча жарандарыбыз бизде жол кырсыктарына учурайт, канча жарандарыбыз үй бүлөсүнөн ажырайт, досторунан, бир туугандарынан. Демек, бул жөрөлгөнү, салтты биз бара-бара калтырышыбыз керек. Керек болсо мыйзамдын негизинде жогорку кеңештин депутаттары мына жаңы келген парламент ушул нерсени бекитип берсе жакшы болмок. Себеби бул арак, бул ошол наркотикалык заттарга кирет. Мына китебинде эле ачып окусаңар жазылып турат: этиловый спирт относится к сильно действующим наркотикам, вызывает паралич нервной системы деп жазылып турат. Демек, эгер бул наркотикалык заттарга кирген болсо, демек кадимки эле баңгизатка тыюу салгандай эле аракка дагы тыюу салып коюш керек. Ошонун негизинде көрүп атабыз, канчалаган үй бүлөлөр Союз учурунан бери миңдеген адамдар жок болуп кетти да. Канча мындай баалуу, акылдуу инсандарыбыз жок болуп кетти. Мисалга, Россияда күнүнө статистика боюнча 1,5 миңден 2,5 миңге чейин адам өлөт экен. Бир эле ошол арактан, чылым чеккенден 1,5 миң адам өлөт экен. Эми Кыргызстанда статистикалык маалыматты билбейт экенмин, канча адам өлөт. Мен бирок көрүп эле жүрөм, көрүнгөн жерде азыр канчалаган жарандарыбыз бомж болуп, арак ичип, үй бүлөсүнөн ажырап, бала чакасынан ажырап, тентип кеткендер канча. Демек, биздин өкмөт, парламент ушул нерсеге тез арада чараларды көрүш керек. Арак өндүрүшүн керек болсо токтотуш керек. Бирок спиртти өндүрсө болот, аны ушул медицина тармагында техникалык спирттерди колдонсо болот. Бирок ошол эле учурда көчөдө арак ичип жүргөндөрдү, арак саткандарды штраф салып, бул нерсени бөгөт койбосо, бул нерсе токтобой тургандай да. Анан жаңы жыл боюнча айтып кетейин, бул жаңы жыл бул келттердин майрамы, бул отко сыйынчулардын майрамы, бул кыргыздардын, мусулмандардын майрамы эмес. Илгери булар жанагы сууктан коргонуу максатында балатыга, ошол күйөөгө тие элек кызды байлап, тоңдуруп, тоңуп өлгөндөн кийин алардын ичеги карындарын чыгарып, ошол балатыга илип, алар ушул жерде отко секирип балатыны айланышканда, биз ошол сууктан эсен аман чыгабыз депчи. Ошол нерсени кийин жаныбарлардын органдарын алмаштырган, бара-бара жана Петр Биринчи аны оюнчуктарга алмаштырган, кийин советтик бийлик алды, андан биз алдык, кыргыз өкмөтү, ошентип официалдуу майрамга кирип калды. Бара-бара ойлойм, бул официалдуу майрамдардан чыгыш керек. Себеби ошол жанагы Дед Мороз, Аяз Ата, Снегурочка Кудайга эмес, ошол бир махлуктардан суранган жаштарыбыздын доорудагы жылдан жылга тарбияланып өсүп келет. Чоңойгондо баары туура баары билип алат, бирок билгиче канчалаган адашууларга бул жол алып келет да. Ошон үчүн адам өзүн өзү таанууда бул процесс өтө маанилүү процесс. Демек, биздин ошол философтор, диний ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер бул нерсени токтотуш керек да. Жаңы жыл майрамын негизи бул өңүттө тоспош керек. Ошол мусулмандардын ыйык орозо айт майрамдары кыргыз эли үчүн жетиштүү деп ойлойм.